Бүгүн 9-сентябрь күнү Кыргыздын чыгаан уулдарынын бири Турдакун Усубалиев жерге берилди. Аны менен коштошуу зыйнат алгач Бишкектеги Ала тоо аянтында өтүп, анда Усубалиевдин кыргыз эли үчүн жасаган эмгектери эскерилди. Турдакун Усубалиевич өз элинин чыныгы патриоту катары Кыргызстандын эгемендүүлүгүнө зор салымын кошкон. Көп жылдык ак эмгеги мамлекет тарабынан жогорку бааланып, ал Кыргыз Республикасынын баатыр ардактуу наамына татыктуу болгон. Бүгүн Кыргыз эли, Кыргызстан ошол опол тоодой адамдан ажырап, азыр кайгыга муунуп турган кези. Усубалиев Турдакун Усубалиевичти акыркы сапарга узатуу митингин ачык деп жарыялаймын. Эскерүү митингинин жүрүшүндө сөз сөйлөгөн өлкө башчысы Алмазбек Атамбаев Турдакун Усубалиев иштеген жылдар жеңиштүү да болгонун айтты. Усубалиев учурунда айыл чарба секторунда, айрыкча мал чарбасында чоң ийгиликтер жаралган. Жыл сайын республикадан 100 000 тоннадан ашуу нет, 40 000 тоннадан кем эмес жүн жыл сайын ар кайсы союздук республикага жөнөтүлгөн. Ал башкарган 24 жылда республиканын ички дүн продукциясынын көлөмү 2,5 эсе көбөйгөн. Анын учурунда Бишкектеги ЭБМ, автомобиль жыйноочу заводдор, Оштогу ХБК, Карабалтадагы келем комбинат, Канттагы цемент шифер, Токмоктогу айнек заводдор иштеп баштаган. Бишкектеги Манас аэропорту жана Лейлек, Нарын, Карапол аэропорттору пайдаланууга берилген. Турдакун Усубалиев Кыргызстандын энергетика тармагын түптөгөн. Анын башкаруусунун алдында Токтогул, Күрүксай, Ташкөмүр, Шамалдысай, Үч Коргон ГЭСтери, Фрунзе ТЭЦи курулган. Улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматов Турдакун Усубалиевди Фрунзе шаарынын архитектору деп бекеринен атаган эмес. Анын тушунда Борбор шаарыбыз көркүнө келип кайра жаралды. Улуттук илимдер академиясын, Ак үйдүн, драма театрларынын, Улуттук китепкананын, Айчүрөк сумунун, цирктин имараттары курулду. Ал эми Бишкек шаарынын ак мрамор менен кызыл гранитке оронгон Борбордук аянты Турдакун Усубалиевдин кыргыз элине тартуулаган өзгөчө белеги десек болот. Бул аянт азыр да бизди сыймыктандырып, салтанаттуу жана кооз элибизди сүйүндүргөн, элибиз сүйгөн аянт. Бирок 1985 жылы Турдакун Усубалиев дал ушул ак эмгеги үчүн кызматтан алынган. Турдакун Усубалиевдин жасаган иштери, адамдык бийик сапаттары, мекенге болгон сүйүүсү баарыбызга үлгү, баарыбызга сабак. Турдакун Усубалиевдин аты Кыргызстан тарыхына алтын тамга менен жазылат. Ал эми Жогорку Кеңештин төрагасы Асылбек Жээнбеков Турдакун Усубалиевдин Кыргыз Республикасынын өнүгүшүнө жана Кыргыз парламентинин калыптанышына зор салым кошконуна токтолду. Бир сөз менен айтканда, Турдакун Усубалиевич Кыргызстанды чейрек кылым жетектеп, республикабыздын чындап өнүгүүсүн камсыз кылды. Турдакун Усубалиевич СССР Жоок Советинин 5 жолу, Кыргыз СССР Жоок Советинин 5 жолку депутаты болгон. Соңку жаңы тарыхыбыздын мезгилинде легендарлуу парламентте, Жоғарғы Кеңештин эл өкүлдөр жыйынында жана мыйзам чыгаруу жыйынында депутат болуп иштеп, комитетти жетектеп, Кыргыз парламентинин калыптануусуна зор салымын кошкон. Ал депутат катарындагы саясий көсөмдүктүн бийик үлгүсүн көрсөттү. Башкалары баамдабаган, күнүмдүк эмес, келечектүү суроолорду көңүл борборунда кармады. Турдакун Усубалиевич бизге материалдык гана эмес,
абдан зор интеллектуалдык мурас калтырып кетти. Анын китептери жана макалалары саясатчыларга, тарыхчыларга жана жаштарга дагы көпкө чейин көнөрбөс руханий азык болоору талашсыз. Турдакун Усубалиевич жетекчилик иштери, патриоттулугу, талыкпас эмгеги менен гана эмес, тазалыгы жана жөнөкөйлүгү менен эл үчүн кызмат кылуунун бийик үлгүсүн көрсөттү. Кадырбактуу, нарктуу жашады, абийүү топтоду. Өмүрүнүн акыркы мүнөттөрүнө чейин өзү эли менен чогуу болду. Мына азыр калың журту, калайык калкы зор урматсы менен акыркы сапарга узатып жатабыз. Бул бардык эле жетекчинин шыбагасына туура келе бербей турган сыйлуу тагдыр экен. Муну өзүбүздүн эле соңку тарыхыбызда гана көрсөтүп турат. Ардактуу агайын туугандар, Турдакун Усубалиевичтин көзү өтсө дагы анын улуулугу жана жасаган эмгектери, калтырган мурастары түбөлүккө жашай берет. Маркумдун шакирти, мамлекеттик жана коомдук ишмер Апас Жумагулов устатынын тазалыгын жана сөзгө туруктуулугун баса белгиледи. 5 жылы кол астында иштеген киши катары айтарым, бу киши акылман, туруктуу, абдан өзүн туура алып жүргөн, таза, талапты катуу койгон, ишти билген, ар бир тараптан кандай гана илимдер болбосун, ошонун баарына жеткиликтүү билимин көрсөтчү, билими бар эле. Сөзү ар дайым ордордунда, ал эми сөзгө бекемдигин айтпай эле коеюн. Эскерүү митингинен соң Турдакун Усубалиевдин сөөгү аларча көрсөнүнө коюлду. Ал жака өлкө башчысынан тартып бир катар мамлекеттик жана коомдук ишмерлер, депутаттар, шаар тургундары барышып топурак салышты. Андан соң Куран окулуп, сообу Турдакун Усубалиевге багышталды. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. Kur'an-ı Kerim'in hurmatından memleketibizge tinçlik, amançılık, ıntımak birimdülük nasip kılgın. Rabbana atina fid dunya hasana ve fil ahireti hasana ve qina azabennar. Ve sallallahu ala nebiyyil kerim ve ala alihi ve ashabihi ecma'in amin. Birahmetika ya erhamer rahimin. Айта кетсек, кыргыз эл баатыры Турдакун Усубалиев 1919-жылы Нарын облусунун Кочкор районундагы Теңдик айылында жарык дүйнөгө келген. 1941-жылы Кыргыз мамлекеттик мугалимдер институтун, 1945-жылы Жогорку партиялык мектепте, 1965-жылы Москва мамлекеттик педагогикалык институтун бүтүргөн. 1961-1985 жылдары Кыргыз коммунисттик партиясынын борбордук комитетин башкарган. Ал жасаган эмгеги үчүн биринчи даражадагы Манас, Ленин, эмгек кызыл туу, Октябрь революциясы ордендери жана башка көптөгөн медалдар менен сыйланган. Былтыр анын 95 жылдык мааракеси мамлекеттик деңгээлде белгиленген эле. 2015 жылдын 6 сентябрынан 7 сентябрына караган түнү аны шум ажал 96 жаш курагында алып кетти. Турдакун Усубалиевдин дүйнөдөн кайткандыгына байланыштуу анын үй бүлөсүнө жана жакындарына Супер KG порталынын эмгек жааматы терең кайгыруу менен көңүл айтат.